Стресс бул дененин да, рухтун да чарчоосу. Адамдардын 80% жумушта стресске дуушар болгонун айтышат. 50% өз алдынча аны менен күрөшө албай турганын айтышат. Жумушубузда мөөнөттөр кыстайт. Анан адам жан талашып баардык күчтү ошол жакка жумшаганга мажбур болот. Бирок мындай мамиле бизди рухий жактан да, денелик жактан да чарчатат. Алсырап, күчүбүз кеткенде бизге денебиз коңгуроо сигналдарын жөнөтөт. Кайсы бир жериң ооруп кетип, сыздап кетип, сайгылашып кеткени Кудайдын жиберген коңгуроо сигналдары. Ал аркылуу бизди Кудай тез арада чара көрүүгө чакырып жатат. Сиз стресске кабылдыңызбы? Алсырап, эч нерсеге көңүлүңүз келбей турабы? Жашоодо баары караңгы сезилип жатабы? Анда сиз жашооңуздагы баалуулуктарды өзгөртүп, Кудай менен көбүрөөк убакыт өткөрөр маал келиптир. Стрессти дарылар менен эмес, Кудай менен болгон мамиле аркылуу айыктырса болот.